Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Viqoya attуу kitepten sabagыбызды ulantуудабыз. İcara kitabindebiz. Jaratkan Allah'ım bugünkü sabagыбызды жеңил kılsın. Ары bir okugan nersebizdi жашообузга сиңирип, amal kılıp, anı başkalarına jetkirүүчүлөрдөн kılsın. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kullu sani'in li amalihi asarun fil ayni. Kal qassari ve sabbaghi falahu ayahbisal ayna ba'dal faraghi min amalihi. Hatta yastavfiyal ujrata. Adattagындай bol süйлөмдү сөзмө-сөз которуп alıp, andan keyin bol süйлөмдү чечимелөөгө, bol süйлөмгө тиешелүү маселелерди айтууга аракет кылалы. Kiteptin жазуучусу Allah Taala al kişini meylimine bölөsүн мынтип айтты. Ар bir ijaraga alıngan adam жасаган амалынын таасири ijaraga алуучунун буюмуна тийсе, мисалга кездеме агартуучу же болсом кездемени боyoочу сыяктуу дейт. Ал kişi amalda atkарып бүткөндөн кийин жанагы кездемени сактап калууга, жанагы буюмду сактап калууга укугу бар, өзүнүн акысыны ижарага алган кишиден толук алганга чейин дейт. Урматтуу окуучулар, ижарага алган адамдар эки түр болот. Жалданган адам эки түр болот. Биринчи түрүнүн, китепте келген биринчи түрүнүн жасаган иши, биз ижарага алабыз, анын аткарган иши ижарага алуучунун bir буюмуна өзүнүн таасирин тийгизет. Мисалга айталы, өтүкчү дейли. Мына өтүкчүнү биз жалдаган кезибизде эмне болот? Өтүкчүнү жалдайсыз, өтүкчү сиздин мисал кроссовкиңизди эмне кылат? Клейлеп берет. Көрдүңүзбү? Анын биз эмне үчүн жалдадык? Именно жалдаганыбыздын себеби жанагы биздин кроссовкибизге анын не кылыш үчүн, жаса бериши үчүн. Кроссовкиге таасир тийет. Мисалга аны алат, клейлейт, анын клейи аралашат, тик десеңиз анын жиби аралашат. Же болсом китептеги мисалды ала турган болсок, саббаг мисалга, мына боyoочу. Боyoочу ким? Биз бир кездемени алабыз, ак кездемени. Анан боyokчуга алып барабыз. Таксыр, мына ушул менин кездемемди кызылга боyop бер, же кара боyok менен боyop бер, же көк боyok менен боyop бер дейбиз. Көрдүңүзбү? Бунун дагы амалынын таасири именно биз берген, биздин кездемебизге тиет. Мына ушундай ижарага алынган адам, мына ушундай жалданган адам амалды аткарып бүткөндөн кийин, мисалга боyokчу киши боyop бергени бүткөндөн кийин, өтүкчү киши өтүгүбүздү, жанагы кроссовкибизди тигип клейлегенден кийин толук акысыны бизден алганга чейин жанагы бут кийимибизди бизге бербей турганга, жанагы кездемени бербей турганга укуктуу. Биз андан талаша албайбыз. Качан биз толугу менен анын акысыны берсек, анан кийин ал киши жанагы кроссовкибизди же болсом кездемебизди анан не кылат? Кайтарып берет. Ошондой кылууга эмнеси бар экен? Укугу бар экен. Эми Кудай сактасын. Эгерде ошондой келдик, биз өтүкчүнү жалдадык элек, кроссовкини бердик, кроссовкини тигип бүттү, биз акысыны бере элек, мен бербейм, бар, мага акымды алып келип бер, анан мен сизге неңизди берем? Кроссовкиңизди берем деди. Мына ушундайдан кийин жанагы кроссовки жок болуп кетти. Бир уру келип урдап кетти, же күйүп калды, бир нерсе болду. Эми эмне болот? Бул маселеде Абу Ханифа менен анын шакирттеринин ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча, бул киши атайын жанагы кроссовкини жок кылбагандыктан төлөп бербейт дейт. Төлөп бербейт. Кроссовкинин баасын не кылбайт? Төлөп бербейт. Ошол эле сыяктуу вала ужрата, жанагы жалдаган адам дагы ал кроссовкини тикти эле да, анын жиби аралашты, канча мээнети кетти, аны дагы не кылып бербейт? Төлөп бербейт дейт. Себеби неге төлөбөйт? Анткени бул ошол амалды аткарып бүткөндөн кийин ээсине тапшырбады. Ээсине тапшырганда анан акыны алууга эмне укуктуу болот эле. Бул ким көз караш экен? Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы. Ал эми Абу Ханифанын шакирттеринин көз карашы боюнча төлөп берет дейт. Буюм жоголуп кеттиби, аны төлөп берет дейт. Себеби ал бул киши сактап калуудан мурун, бербей коюудан мурун да эле ал төлөш керек эле. Ал жооптуу эле. Эми бербей сурагандан кийин мен буюмумду бер десе, бербегенден кийин дагы төлөөгө не болот? Дагы да эле милдеттүүрөөк болот дейт алымдар. Бул эки имамыбыз.
Бұл екі алымыбыз эмне дейткен? Мурун эле бул жоопкерчиликтүү эле, жок кылса жооп бериш керек эле. Эми сурагандан кийин бербедиби? Талап кылгандан кийин мен буюмумду бер дегенден бербедиби? Анда төлөп бериш керек. Сөзсүз төлөп бериш керек дейт. Бирок кантип төлөп бериш керек? Абу Ханифанын шакирттери боюнча төлөп берет дедик. Имам Абу Юсуф менен Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча төлөп берет. Кантип төлөп берет десе, эки жолдун бирини тандаса болот. Биринчиси ошол жасай элек, же боёкчу бою элек баасын алат да, ошол баасыны төлөтүп алат. Жасай элек канча сом эле, ошону төлөп алат да, акы бербейт. Тиги кишиге жасагандыгы үчүн. Экинчиси ошол жасагандан кийинки баасыны, мисалы боёгондон кийин ак кездеме 100 сом эле, боёгондон кийин 120 сом болду. Ошол 120 сомду төлөтүп алат да, бирок бул кишинин акысын эмне кылат? Төлөйт, жанагы кылган мээнетин төлөп берет. Мына ушундай. Бул жердеги каулу рожих пикир, кимдин пикирин алабыз? Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин пикирин алабыз. وَمَنْ لَيْسَ لِأَمَالِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْعَيْنَ لِلْأُجْرَةِ كَالْحَمَّالِ وَالْمَلَّاهِ. Ал эми эгер ижарага алынган кишинин жасаган амалынын таасири ижарага алуучунун буюмуна тийбесе, анда ал киши жанагы буюмду кармап калып, сактап калууга укугу жок акысын алуу үчүн. Мисалга, грузчик менен дейт, моряк дейт. Жанагы кайыкчы. Мисалга, жүктү ташыган адам, жүк түшүрүп берүүчү адам. Мисалга айтты да, мына ушул 5 тонна картошканы ушул жерге түшүрүп бериңиздер деди. Анан түшүрүп бергенден кийин, жүктү ташып түшүрүп бергенден кийин, ошол 5 тоннаны мен кармап калам, мен акымды бербейинче мен 5 тонна картошкаңызды бербейм дегенге эмнеси жок экен? Укугу жок. Же болсо моряк сизди не кылат? Сиздин жана кеме, кайыкчы, сиздин жүгүңүздү бир жерден экинчи жерге ташып жеткирип берет. Мына ошол киши барып алып сиздин жүгүңүздү кармап калып, акчамды төлөп бересиз, андан кийин мен сага берем дегенге эмнеси жок экен? Укугу жок болот. Ва иза иштарата ала сани ан я'мала би нафсихи фалайса лаху ан ястамила гайраху. Китептин жазуучусу Аллах Таала кишинин мээримине бөлөсүн мынтип айтып атат. Эгерде ижарага алган адам сен өзүң колуң менен жасайсың деп шарт койгон болсо, ижарага алган кезде, анда ал киши башка адамды иштетүүгө неси жок экен? Укугу жок. Мисалга мен келдим да, бир өтүкчү турат. Бир өтүкчү же бир боёкчу турат. Мына ушул менин кездемемди сен өзүң боё бересиң дедим. Өзүң, шарт ушул, эгерде өзүң боёсоң, ушунча акчаңды берем дедим. Өзүң кылып бересиң колуң менен. Анда ал киши башка адамды колдонууга эмнеси жок экен? Укугу жок. Шеригине айтып сен жасап койчу, сен боёп койчу дегенге эмнеси жок? Укугу жок болуп калат. Ва ин атлака лахул амала фалаху ан ястаджира ман я'малаху. Ал эми эгерде амалды мутлак айткан болсо, жөн эле келди да, мына ушул кездемени мага көйнөк кылып тиги бер деп койду. Сен өзүңдүн колуң менен жаса деген сөздү айткан эмес. Тиги бер болду деди. Bunday учурда бул киши өзү да жасаса болот, ижарага алынган адам, уста жанагы, жеки башка адамды жалдап туруп, башка адамга тиктирсе дагы эмне экен? Боло берет. Эгерде мутлак айтылган болсо, укугу бар. Өзү дагы жасаганга укугу бар, башка адамдарды жасатканга неси бар экен? Укугу бар болот. Кыскасы, өзү жасайбы, башка адамга жасатабы, жанагы акысын алууга укуктуу болот. Ва иза ихталафа ал-хайяту вас-саббах ва сахибу ас-сауби фaqala сахибу ас-сауби лил-хайяти амартука ан та'малаху qaba'an ва qala al-хайяту qamisan aw qala sahibu ас-сауби лис-саббагhi амартука ан тасбагhahu ahmar فصبغته أصفر فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه فإن حلف فالخياط ضامن. Kitaptın жазуучусу Аллах Таала кишинин мээримине бөлөсүн мынтип айтып жатат. Эгерде тигүүчү менен кездеменин ээсинин ортосунда же боёочу менен кездеменин ээсинин ортосунда кайчы пикир жаралса, кездеменин ээси кайрылып тигүүчүгө айтып атат: мен сизге буну чепкен тигиңиз, каба деп, жана кийимдердин үстүнөн кийле турган нерсени айтат. Чепкен деп коет, чепкен тигиңиз деп буйурдум эле дегенде,
Тигүүчү айтып атат, "Жок, сиз мага көйнөк тигиңиз деп буйрдуңуз" деди. Экөөнүн ортосунда ушинтип кайчы пикир пайда болду. Же болбосо кездеменин ээси боёкчуга айтып атат, "Мен сизге кызыл менен боё десем, сиз сары менен боёп коюпсуз го" деп ушундай экөөнүн ортосунда кайчы пикир болсо, кимдин сөзү кабыл кылынат десе, "Фал каулу каулу сахибу сауп ма аяминихи". Мында ошол кийимдин ээсинин сөзүнө кабыл кылынат. Казыятка барып соттошо турган болсоңуз, казы кимдин сөзүнө алат экен? Кездеменин ээсинин сөзүнө алат, бирок ант берет. Эмне себептен десе, себеби уруксат ошол кездеменин ээси тараптан болот. Кездеменин ээси уруксат бербейинче сиз өз алдыңызча анын алып келип туруп кездемесин кыркып, көйнөк же башка нерсе тигүүгө эмнеңиз жок, укугуңуз жок. Мына ошондуктан кездеменин ээсинин сөзүн алат дейт. Кездеменин ээси деп жатат, "Мен сага ушул биринчи мисалда чепкен тигүүгө мен сага уруксат бердим эле. Экинчисинде кызыл боёк боёого уруксат бердим эле" дейт. Андан башкасын кылсаңыз, сиз анын буйругуну аткарган болуп эсептелбейсиз. Эми ушундай мезгилде эмне кылдык? Кыскасы, кийимдин ээсинин, кездеменин ээси сөзү кабыл болду, ант ичти. Фа ин халафа, эгер ант ичти, фал хайят ва даминун. Анда жанагы шивей эмне болот? Шивей жана боёкчу эмне болот? Жооптуу болот. Төлөп бериш керек болуп калат. Эми кантип төлөп берет? Эми бул ката кылып койду. Чепкен тигиш керек эле, көйнөк тигип койду. Кызыл боёк менен боёш керек эле, сары боёк менен боёп койду. Эмне кылыш керек? Кызыл боёк жана чепкен тиккенде. Эми караң, кездеменин ээси эгер кааласа, жанагы кездеменин баасын төлөп бересиң дейт. Эгер кааласа, жанагы не болду мейли дейт да, чепкенди алат да, ажрул мисил берет. Ажрул мисил дегени ошол эл катары ошол чепкен тигүү үчүн канча сом бериле турган болсо, ошол акчаны берип коет. Жанагы боёк маселеси дагы ошондой. Эгер кааласа, жанагы ак абалдагы кездеменин баасын төлөтүп алат. Эгер кааласа, жанагы кездемени ошол саргайган бойдон алат да, ажрул мисил берет. Эл катары акча берет. Бирок эл катары акча жанагы биринчи сүйлөшүлгөн келишимдеги акчадан ашыкча болбош керек. Ва ин кала сахибу сауби амилтаху ли бигайри ужратин. Ва кала саниу би ужратин. Фал каулу каулу сахибу сауби ма яминихи инда Аби Ханифата рахимахуллаху таала. Ва кала Абу Юсуф ин кана харифан лаху фалаху ужрату. Ва ин лам якун харифан лаху фала ужрата лах. وقال محمد إن كان الصانع مبتذلا لهذه الصناعة بالأجرة فالقول قوله مع يمينه أنه عمله بأجرة. Eğer de kezdemenin iyisi tigүүчүгө kayılıp aytты. Amil tahuli bi gayri ujratin. Siz uşul amaldı maga akısız jasadыңыз dedi. Bekerle jasa berdiniz. Allah'ın razıçılığı için bekerle jasa berdiniz dedi. Bирок usta aytып atat. Wa qala saniyu bi ujratin. Жок, men sizge beker jasagan jokмун. Men sizge akı menен jasadım dep, mына ушундай тигүүчү менен айталы кездеменин ээсинин ортосунда эмне болду? Кайчы пикир жаралды. Эми ушул маселеде кимдин пикири менен амал алабыз? Казыятка барып бул экөөнүн ортосунда сотко барган кезибизде сот кимисинин сөзүнү кабыл кылыш керек. Бул маселеде 3 pikir бар. Birinci pikir Abu Hanifa'nın pikiri. Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca kezdemenin ээсинин sözü kabul kılınat deydi. Janağı beker jasa berdin degen söz kabul bolat deydi. Birok ant menen. Ant berişet. Eğer de ant içe turgan bolsa, ant içe turgan bolsa, anda kezdemenin ээсинин sözü kabul bolat dagın akı төлөбөйт deydi. Ne üçün? Haşiyasında karasanızda sebebi değil. Paydada bağısı yok. Paydada bağ oluş için Cenab-ı payda aldı da bu Cenab-ı kezdemeni payda ne kıldı? Bıştırıp, tiktirip, köynökü aylandırdı da. Buna oşonday paydada kaçan kelişim bolsa gana bağısı bolat deydi. Bravo? Kelişim bolsa gana Cenab-ı paydaga akça tölenет. Negizinen bu eköөнүн ortasında kelişim yok da. Buna oşonduktan kiyimnin ээсинин sözünü alınat deydi. Sebebi al kişi kiyimnin ээси. Janağı kişinin amalının bağlı ekendigini ne kılat? Tanıp atat. Jok, sen beker jasadың dep, anın kılgan işinin bağısını jokka çıkarıp atat. Al emi janağı usta olsa, jok, siz maga, men sizge akça menen jasa berdim ele, akı menen kelişken elek dep aytıp atat. Andıktan bol jerde
ошол таңып аткан кишинин сөзү кабыл болот, бирок ант менен бирге дейт. Ант ичсе кабыл болот дейт. Ал эми имам Абу Юсуфтун көз карашы боюнча, имам Абу Юсуф айтат, эгерде жалдаган киши менен жалданган кишинин ортосунда ошондой акы алуу менен бири менен иштешүү бар болсо, анда акыны төлөө милдет болот дейт. Эгерде экөөнүн ортосунда андай мамиле жок болсо мурунтадан акы менен бири-бирине иштешүү, анда төлөш милдет эмес дейт. Кийин кездеменин эсинин сөзүн алабыз дейт. Ал эми имам Мухаммад рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча, эгерде жанагы жасаган киши кездемени алып чапан тиктиби, чепкен тиктиби, эмне кылды, мына ушул киши акы менен иштөө, ошол кесибини акы менен иштөө менен эл ортосунда таанылган болсо, анда жалданган кишинин сөзү кабыл кылынат дейт, ант менен бирге. Ант беришет. Не деп ант беришет? Валлах деп айткан, валлах мен ушуну акы менен жасап бердим деп ант ичкен дейбиз. Эгерде ошентип ант иче турган болсо, анда сөзү кабыл болот дагы, акы төлөө не болот? Милдет болот дейт. Мына ушул маселеде 3 пикир болду. Кээ бир алымдарыбыз Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашына эмне берген? Фатва беришкен. Башка бир алымдарыбыз болсо, имам Мухаммад рахматуллахи алейхинин сөзүнө эмне кылынган? Фатва беришкен. Мына биздин китебибиздин хашиясында дагы фатва кимге берилген дейт? Абу имам Мухаммаддын сөзүнө берилген дейт. Вал важибу фил ижаратил фасидати уджратул мисли ла ятажавазу бихил мусамма. Фасид ижарада ажру мисл важип болот дейт. Бирок ошол келишилген баадан не болбош керек? Ашыкча болбош керек. Фасид ижара деп эмнени айтат да? Жанагы шарият ижара келишиминин талабына ылайык болбогон бир шарттарды кое турган болсок, ижара келишими эмне болот деп? Фасид болот эле. Мына ошентип кыскасы фасид бир келишим түзүлүп, бирок ошол амалды акырына чыгарып аткарган болсо, эмне милдет болот десе, уджратул мисл, эл катарындагы не болот? Акча милдет болот. Ошону берет. Бирок ал не болбош керек? Экөөнүн ошол ижара келишимин түзүп аткан кездеги суммадан, акчадан ашыкча болбош керек. Аны менен барабар андан кем болушу мүмкүн, бирок андан ашса, ошол аталган акчага гана эмне болот? Милдет болот. Андан ашыкчасы милдет болбойт. Ва иза кабада мустажиру ад-дара фа алейхи уджрату ва ин лам яскунаха. Эгерде ижарага алган адам корону алды, коронун ключун алды, ал кишинин мойнуна эмне болот? Анын акысын төлөп берүү милдет болот, эгер канча жашабаса дагы. Мисалга мен келдим да Айдар экенин үйүнө, Айдар абанын үйүнө эмнеге алдым? Ижарага алдым. Айдар аба ключуну мен колума карматты. Мына таксыр, мына ключуңуз. Айга 15 миң сом пул төлөйсүз. Эми ошол 15 миң сом менен мен сүйлөштүм, алдым да. Ключту колума алдымбы, мен ал жерге барып жашаймынбы, жашабаймынбы, айырмасы жок. Тамаккун болду, мүмкүнчүлүк түзүлдү мага мен пайда алуума. Бирок мен жашабасам, бул мен өзүн кемчилигим. Мен Айдар абага эмне кылышым керек? Акысын төлөп беришим керек. Fa in ghasabaha ghasibun min yadihi saqatatil ujratu. Эгерде кайсы бир каракчы келип, кандайдыр бир каракчы келип, жанагы корону менден тартып алса, акыны төлөө менин мойнумдан түшөт. Мен Айдар абанын үйүнө жалдап алдым эле. Анан бир бандит, бир рекет келди да менен күлүштү тартып алып, ал жашап алды, мени куарап чыгарып койду. Мен пайдаландымбы? Пайдаланган жокмун. Мына ушундай учурда менин мойнумдан эмне болот экен? Жанагы акы төлөп берүү не болот? Түшөт дейт. Мен жашаштан мурун тартып алган болсо да, мен жашаштан мурун тартып алган болсо, акысын бербейм. Бирок эгер мен бир аз жашагандан кийин тартып алган болсо, мен күлүштү мен колумдан. Анда канча жашаганмын, ошону төлөп берем. Мисалга бир айлыгы 15 миң болсо, мен 5 күн жашаган болсом, ошо 5 күндүгүнү төлөп. Бир айлыгы 15 миң болсо, 10 күн жашаган болсом 5 миң сом төлөп берем. Мисалы. Şu жанагы күнгө бир айлыгы 15 миң болсо, ошону бөлөсүз да, канча күн жашагансыз, ошого жараша төлөп бересиз дейт. Wa in wajada biha ayban yadurru bis-sukna falahul fasxu. Эгерде ижарага алган адам жанагы үйдө, жанагы квартирада жашоого зыян бере турган бир кемчиликти тапса, байкаса, анда ал ошол ижараны жоюуга эмнеси бар? Укугу бар дейт. Мен айталы бир үйдү ижарага алдым жашаш үчүн, ал үйдү карасам, мен жашоогума ал жерде зыян бере турган нерсе бар. Же милгели болуп калганбы, эмне болуп калган?
жашаш мүмкүн эмес болуп калганда, балким жемилип түшүп калат. Ошондой болсо, анда мен эмнем бар экен? Аны жоюуга эмнем бар? Укугум бар. Wa idza kharabat ad-daru aw inqata'a shirbu al-bay'ati aw inqata'a al-ma'u 'ani ar-raha infasakhat al-ijaratu. Эгерде ижарага алынган коло талкаланса, жемилип түштү да. Же түшүм берип, пайда бере турган жердин суу токтоп калса, же ижарага алынган тегирменин суу токтоп калса, ижара келишими эмне болот? Бузулат дейт, жоюлат. Birinci misalda qarasаңыздар, мен bir үйдү, корону ижарага алдым. Ал коло жемилип түштү. Мен жашай аламбы, жашай албайм. Ижара эмне болду? Жоюлду. Мен пайдалана албай калдым да. Экинчи мисалда мен бирөөдүн жерини, түшүм бере турган, пайда бере турган бир жерини ижарага алдым. Анын суу үйдүшү бар, ширби бар. Мына ошол ширп жоюлду. Биз айталы сел келди да, ага келе турган арыкты жууп кетти. Мен жанагы жерди сугара турган мүмкүнчүлүгү, сугаруу мүмкүнчүлүгү менин колумдан кетти. Ушундай болгондо ижара не болот? Жоюлат. Үчүнчүсү бир суу тегирменди ижарага алдым эле. Суу токтоп калды. Суу токтоп калса тегирменди мен иштете аламбы? Иштете албайм. Бул ижара эмне болот? Мында дагы жоюлат. Ва иза мата ахадул мутаакидайни ва кад акада ал-ижарата ли нафсихи инфасахат ал-ижарату. Ва ин кана акадаха ли гайрихи лам танфасих. Эгерде келишим түзгөн адамдардын бири өлсө дейт. Ал келишимди өзү үчүн түзгөн болсо, анда ижара не болот? Жоюлуп кетет. Эгерде келишимди башка киши үчүн түзгөн болсо, анда ижара не болбойт? Келишими жоюлбайт, бузулбайт дейт. Урматтуу окуучулар, ижара келишимин түзгөн адам эки түрү болот да. Бири өзүнө түзөт, өзү үчүн. Мисалга мен Айдарованын квартирасыны өзүм үчүн эмне кылдым? Ижарага алдым. Квартира дагы Айдарованыкы. Айдарова өзү келип келишимди түзүп атат мен менен. Анан мен дагы өзүм үчүн ижарага алып атам. Мына ушундай мезгилде эгер мен өлө турган болсом, жанагы ижара келишими эмне болот экен? Жоюлуп кетет. Экинчи мисалы, мен ижара келишимин өзүм үчүн түзбөйм, башка үчүн. Мисалга айталы, башка бир устаз айталы, Руслан устаз келди дагы, мага бир ошол Айдаровадан ошол үйүнү эмне кылып бериңиз? Ижарага алып бериңиз. Сиз ошол мен өкүлүм, ошону келишим түзүп бериңиз деди. Анан мен Айдаровага бардым да келишим түздүм. Руслан устаз үчүн. Кийин мен өлдүм. Бул жерде не болбойт экен? Жанагы ижара келишими жоюлуп кетпейт. Кадимкидей эле Айдарова менен Руслан устаз экөө бул келишимди эмне кылат? Улантып кете беришет дейт. Ва ясиху шартул хияри фил ижарати кама фил бай'. Ижара келишимин түзүүдө дагы шарты хияр алуу дурус болот дейт. Соодада шарты хияр алуу дурус болгону сыяктуу дейт. Соода сатыкта билесиздер. 3 күнгө чейин Абу Ханифанын көз карашы боюнча ыктыяр шартын алууга не укук бар эле. Мен ушул нерсени саттым, бирок мага 3 күн ыктыяр бериңиз. Же мен ушул нерсени сатып алдым, мага 3 күн не бериңиз? Ыктыяр бериңиз. Деп. Бул ижарада дагы ошондой. Мен ижарага алдым, мага 3 күн ойлонууга эмне бер? Мүмкүнчүлүк бериңиз дедим. Болот. Ушундай келишим түзсө эмне экен? Дурус болот дейт. Ва танфасихул ижарату бил а'зар. Каман истаджара дукканан фи суqi liyattажира фихи фазахаба малуху. وكمن آجر دارا أو دكانا ثم أفلس فلزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجره فسخ القاضي العقد وباعها في الدين. Kitaptın жазуучусу Аллах Таала кишиден разы болсун мынтип айтып атат. Жүйөлүү себептен улам ижара келишими эмне болот? Жоюлат дейт. Мисалыга bir adam bir dükkөндү, bir magazinde, bir konteynerdi ижарага алды базардан. Анда соода кылуу үчүн дейт. Анан банкрот болду. Фазахаба малуху, байлыгы колдон кетип банкротко учурады, бизнес кыла албай калды. Мына ушундай болгон кезде не болот экен? Ижара келишими жоюлат. Же экинчи мисал катарында bir адам дейт. Ва каман ажара даран, bir адам өзүнүн үйүнү ижарага берди. Же контейнерини, магазинини ижарага берип, кийин банкротко учурап, аябай карызга батты. Ижарага берген киши банкрот болуп жатат. Ал карызды жанагы коросун же жанагы контейнерини сатса гана төлөй алат да. Ошондой болсо, анда казы бул келишимди эмне кылат? Жоёт да, жанагы үйдү сатып, мунун карызын төлөйт. Же болсом жанагы контейнерди сатып, карызын төлөп коёт. Бул сүйлөмдө байкасаңыздар, Fasahal qadi dedi. Көрдүңүздөр? Бул өзүнчө эле ижара келишими жоюлуп кетпейт.
Тескерисинче эмне экен? Бул келишимди жоюу үчүн казынын чечими зарыл болот. Мына Зиядат китебинде дагы ушундай келген дейт. Жамиу Сагирде келген экен, ижаралар бул айткан мисалдарда ижаралар өз эле жоюлуп кетет. Бул жерде казыга баруудун неси жок, муктаждык жок дейт экен. Кажети жок деп ушундай алымдарыбыздын ортосунда бул маселеде кайчы пикирлер бар экен. Хашиясына кийин назар салып койсоңуздар жакшы болот. وَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَ لَهُ مِنَ السَّفَرِ فَهُوَ عُذْرٌ. Kitaptın жазуучусу Аллах Таала ал кишини мээримине белесин мынтип айтты. Демек кимде ким дейт, бир улоуду ижарага алды, аны менен сафарга баруу үчүн. Андан кийин сафарга чыгуудан ою кайтты. Сафарга барбай турган болуп калса, бул үзүр болуп эсептелет дейт. Мисалга мен айталы бир таксистти жалдадым, мени Ошко жеткирүү үчүн да. Эртең мени Ошко жеткиресиз деп жалдадым. Анан эртең мен барбай турган болуп калдым Ошко. Ошол мага эмне болот экен? Үзүр болуп эсептелет. Мени жанагы таксист мени мажбурлап алып барууга не кылат, сен барышың керек дегенге неси жок, укугу жок. Мажбурлап алып барууга дагы укугу жок. Ошондой эле сен мени жалдадың эле, эми мен акымды төлөңүз деп акы талап кылууга дагы укугу жок. Wa in badalil mukari min as-safari falaysa zalika bi uzri. Эгерде ижарага алынган адам сапарга чыгуудан машина менен мени жеткирем деген адам мен бара албай калдым эми десе, ал ошондой сөзүдөн кайтууга неси жок, укугу жок. Ал жүйөлүү себеп болуп эсептелбейт дейт. Себеби ал башка кишини ошол машинасына отургузуп, айдатып мени жеткирүүгө неси жетет? Алы жетет. Урматтуу окуучулар, Кудайым буйрса мына ушул жерде ижара китеби бүтөт экен. Акырына чыктык. Жараткан Аллахым бардыгыбыздын пайдалуу илимибизди арттырган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.